Бүгүнкү темабыз балыктардын чарбалык мааниси. Балыктарды изилдеген илим ихтиология деп аталат. Ихтиология. Ихти деген балык деген билдирет. Логос илим дегенди билдирет. Ихтиологдор болсо балыктардын изилдешип, алардын көбөйтүү менен иштеген адамдар. Биздин ысык көлдө 21ден ашык түрү балыктары бар. Алар ысык көл жилингири, башкача айтканда форель, судак, маринка, чабак, май чабак жана башкалары. Адам баласы балыктарды тамак аш катары колдонушат. Себеби балыктын этинде фосфор, кальций жана белок аябай көп. Витамин D витамини балык майында көп болот. Ал жетпегенде наристелер рахит деген оору менен оорушу мүмкүн. Рахит. Бул ооруга чалдыккан балага балыктын майын берсе, тез айыгып кетет. Балык негизи адам баласын мындай түрүндө колдонушат. Биринчиси ышталган балык. Экинчиси туздалган түрүндө. Андан тышкары куурулган балык. Бышырылган аны жөнөкөй уха деп коебуз. Сорпосу менен колдонушат. Консерва түрүндө. Сүрөттө туздалган балыкты көрүп атасыңар. Андан тышкары икра колдонулат. Икра эки түрдө болот: кызыл жана кара. Бул кымбат баадагы деликатес. Атлантида океандан алынып келген балыктарды көп колдонобуз. Рыноктук экономикада көлмөлөр жасалып, балык багып, элге сатып жатышкандар да бар. Күз мезгилинде балыктар икра таштаганда аларды кармоого тыюу салынат. Законду бузган адамдарды браконьерлер деп атайбыз. Браконьерлер ноябрь-март айында балыкты кармаганга тыюу салынат. Чарбалык маанисинен тышкары Японияда ар бир үйдө аквариум бар. Себеби балыктар каптал сызыгы аркылуу жети тирөө болушун билип, белги беришет. Демек, балык адамга чоң пайда келтирет. Жаратылышта өзүнүн ордун алган. Бүт балыктарды сактап, азыр көп балыктар жоголуп баратат. Мына жоголуп бараткан балыктардын сүрөттөрү тартылган. Ар бирин коргоо адамдын парзы.